Кыргыз Республикасынын Конституциясына 30 жыл. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радиодо Баш мыйзам подкаст түрмөгү, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Конституция мамлекеттин негизги документи. Ал жарандардын укуктары менен милдеттерин тизмелеп, өлкөдөгү мамлекеттик түзүлүштү аныктаган негизги эрежелердин жыйындысы болуп саналат. Кыргызстандын эгемен тарыхындагы алгачкы конституциясы Жогорку Кеңеш тарабынан 1993 жылдын 5-майында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын конституциясы кабыл алынганына быйыл 30 жыл болот. Бүгүнтөн тарта биринчи радио Баш мыйзам подкаст түрмөгүн эфирге алып чыгат. Биринчи подкасттын мейманы мамлекеттик жана саясий ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов. Медеткан Шеримкулович, саламатсызбы? Саламатсыз. Медеткан Шеримкулович, мына Кыргызстан эгемендүүлүк алышы менен өз алдынча мамлекет катары баш мыйзамы болушу керек болгон шарт түзүлдү. Эгемендүү эл өлкөнүн баш мыйзамын жазуу кандай багытта жүрдү? Эмнелер эске алынды? Кимдерден кандай сунуштар болду эле? Кимдердин салымы бар бул баш мыйзамды жазганга? Деги эле бул процесс кандай жүрдү? Эске салсаңыз. Рахмат. Ар бир эле мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүн аныкташ үчүн анын айрым бир дүйнө тааныган документтери болуш керек. Мына ошол документтердин ичинде эң биринчи орунда мамлекеттүүлүктү жарыялаган декларациядан кийин эле өзүнүн маанисин, маңызы жана мамлекеттин ишкердүү иш жүргүзүшүнө сөзсүз ошол мамлекеттин өзүнүн баш мыйзамы, мындайча айтканда конституциясы болуш керек. Кыргыз Республикасы 1924 жылдын 14 октябрында Кара Кыргыз автономиялык облусу болуп түзүлдү. Мына биздин бүгүнкү эгемендүү мамлекетибиздин башаты, түптөлүшү мына ошол 24 жылдан башталат. Мен жакында ошо биздин жетекчилерге эмдиги жылы Кыргыз Республикасынын Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнүн 100 жылдыгын белгилөө жөнүндө сунуш киргизейин деген ойдомун. 1929 жылы Кыргыз Республикасы анда Кыргыз автономиялык республикасы деген статуска жеткен мезгилде биздин мамлекеттин биринчи конституциясы иштелип чыккан. Бирок биз ал мезгилде өзүбүзчө республика болбой, автономиялык облус республика болгондуктан ал конституция Москвада бекитилмек болчу. Биздин жетекчилер ошол мезгилдеки конституциянын проектин, конституциянын текстин бул жерден Кыргызстандан съезде бекитип туруп, анан Москвага киргизгенде Москва бекиткен эмес. Ошол эле Кыргызстан сыяктуу Россиянын составына кирген Татарстан, Башкырстан, Чувашия жана башка республикалардагы автономиялык республикалар өздөрүнүн конституциясын киргизгенде эмнегедир Советтер Союзунун жетекчилери ошол конституцияларды бекитүүгө кадам жасашкан эмес. 1936 жылдын 5-декабрында Советтер Союзунун жаңы конституциясы кабыл алынды. 36 жыл 5-декабрда. Мына ошол конституциянын негизинде Кыргыз Республикасы биз ошол 5-декабрдагы конституциянын негизинде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасы деп ошол мезгилдеги 16 республиканын бири катары Советтер Союзунун составына өзүнчө республика катары кирген болчубуз. 23 март 1937 жылы Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы кабыл алынды. Ал эми 1977 жылдын 7 октябрында 41 жылдан кийин Советтер Союзу өзүнүн жаңы конституциясын кабыл алган. Ошол жаңы кабыл алынган конституциянын негизинде Кыргыз Республикасы 8 апрель 1978 жылы өзүнүн экинчи конституциясын кабыл алган. Экинчи Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасынын конституциясы 78 жылдан 1993 жылдын 5-майына чейин иштеп турду. 1993 жылдын 5-майында ошол мезгилдеги 350 депутаттан турган Кыргыз парламенти 12-чакырылыштагы кийин Кыргыз тарыхына легендарлуу парламент деп ат менен кирген парламент жаңы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялык Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясын кабыл алган болчубуз. Мына биздин өзүбүзчө мамлекет болгон
этаптан баштап 1924 жылдан 1993 жылга чейинки этаптын ортосундагы биздин конституциялык өзгөртүүлөрүбүз, конституциялык реформаларыбыз жаңы конституция кабыл алуунун этаптары мына ушундай болгон. Ушул 93-жылдагы конституцияны кабыл алган учурда ошо кимдерден кандай сунуштар болду деп эске сала аласызбы? 1993 жылгы конституцияны кабыл алуу мунун түбү негизи 1990 жылдын 15 декабрындагы ошол эле легенарлуу парламент кабыл алган Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациядан башталат. Бул 90 жыл декабрь, Советтер Союзу жашап турган мезгил. Биздин республикасынын аты Кыргыз Советтик Социалисттик Республика болчу. Ана ошол 350 депутаттын ошол мезгилдеги Кыргыз Республикасынын президентинин, өкмөтүнүн, депутаттардын жана эң негизи кыргыз элинин көрөгөчтүгү мына ошондо дагы бир байкалды. Советтер Союзу жашап турган мезгилде биз өзүбүздүн мамлекетибизди Советтер Союзунун составына кирген мамлекетибизди Кыргыз Республикасы деп байыркы өзүбүздүн атыбызды кайтарып алдык. Советтик социалисттик деген аббревиатураны алдык. Ошол декларация, суверендүүлүк жөнүндөгү декларация 15 статьядан турган. Ошол декларацияда мынандай деген сөздөр бар. Кыргыз Республикасы өзүнүн конституциясын эңгиш керек. Кыргыз Республикасы өзүнүн символдору болуш керек. Герби, гимни, желеги жана ошондой эле Кыргыз Республикасы өзүнүн улуттук валютасын киргизүүгө укугу бар. Жана Кыргыз Республикасынын территориясы бүтүн Кыргыз Республикасынын территориясы Кыргыз Республикасынын өзүнүн макулдоосуз эч кандай өзгөрүлбөйт. Кыргыз Республикасынын территориясында Кыргызстандын гана конституциясы иштейт деген ушундай жакшынакай так таашын айтылган статьялар мына ошо декларацияда жазылган. Ошо декларациянын негизинде ошол эле 15 декабрда жаңы конституцияны иштеп чыгуу боюнча комиссия түзүлүп, ошонун башында ошол мезгилдеги президент Акаев, парламенттин төрагасы Шеренкулов, өкмөт башчысы Жумагулов деп эсептелген болчу. Ошонун негизинде 1990 жылдын декабрынан баштап биз өзүбүздүн конституциябызды иштеп чыгууга түздөн түз киргише баштадык. Анда 91-жылы Советтер Союзу урап калат экен деген ой чындыгында биздин эч кимибиздин аң сезимибизге дагы кирген эмес болчу. Себеби дүйнөдөгү эң күчтүү державалардын бири болгон Советтер Союзун урап калышы жөнүндө чындыгын айтканда азыр мен билчүмүн Советтер Союзу урап каларына менин көзүм жеткен деген оракулдар көп чыга берет. Өтүп кеткен нерсеге баа берип коюш жеңил. Мен айткам, мен билгем деп. Бирок Советтер Союзунун чындыгын айтканда Кыргыз Республикасы, кыргыз жетекчилери Советтер Союзунун урата алып, биз ошол Союздун составынан чыгып кетелик деген ойдон алыс болчубуз. Биздин оюбуз Советтер Союзунун мындан ары чыңдап, республикабыздын өзүнүн укугун ошол союздун ичинде кеңейтип, өзүбүздүн республиканы башкарууга мүмкүн болушунча кеңири укук алууга биздин оюбуз, пикирибиз ошол болчу. Экономикасын өнүктүрүү, социалдык жагын өнүктүрүү, саясий жактан келгенде биздин укугубузду кеңейтүү маселелери бар болчу да. Ал эми ошол конституциялык комиссия түзүлгөндөн кийин ошол конституциялык түзүлүш деген эмне? Конституциялык түзүлүштү биздин эле жеке көз карашыбыздан эмес, ошо Советтер Союзуна кирген, Советтер Союзунун башка республикалардын дүйнөлүк болгондо дагы европалык өнүккөн өлкөлөрдүн конституциялык түзүлүшү боюнча тоорап түшүнө билген, ошону талкуулай билген, ошол европалык өнүккөн мамлекеттердин конституциясынын ичинен бизге туш келе турганы, төп келе турганы, биз ошону кабыл ала турган жактары барбы, жокпу деген ойлор менен биз комиссия түздүк. Мына ошол комиссиянын башында ошол мезгилдеги юстиция министри Усуп Мухамбаев бар эле,
Окушев бар эле, Касаков бар эле, Мукар Шалтакович Чолпонбаев бар эле. Көрүнүктүү биздин юристтерибиз, правоведтерибиз, аналардын арасында Леонид Исидорович Элевитин деген профессор жакшы окумуштуу эле, кийин Акаевка советник болуп жүрдү. Мына ошондой күчтүү кишилерден, профессионалдардан комиссия түзүп, ошолор адегенде Кыргыз Республикасынын конституциясынын концепциясын иштеп чыгышты. Концепциянын негизинде ошону жогорку кеңеш карап туруп, ошол багытта конституциянын жаңы текстин түзсөк болот экен деген ой пикирлер айтылгандан кийин конституциянын негизги тексти иштеле баштады. 1992 жылдын март айында Кыргыз Республикасынын жаңы конституциясынын проекти жогорку кеңеш карап, анан бүткүл элдик талкууга чыгардык. Мына ошол кезде мен парламенттин төрагасы элем, жерлерде баарына барып катышып, өзүм да көрүп аралашып жүрдүм. Ошол конституцияны талкуулагандай жыйын кийин мен эч жерден көргөн жок. Чындыгын айтканда, советтердин убагында ушундай жыйындар, талкуулар көп болор эле, анан эл активдүү катышат эле. Азыр мына кийинки жаңы кабыл алган конституциябыздын негизинде 21-жылы кабыл алган конституцияны мен аны азыр ушул жерден туруп алып сындагым келбейт. Бирок азыр кандай гана закон болбосун, кандай гана чечим болбосун, интернетке коюп коет, сайтка коюп коет, ошол жактан карадым дейт. Ал сайт менен байланышы барбы, жокпу, жердегилер ошону билеби, түшүнөбү, түшүнбөйбү, азырага карабай калды. Амурда жүздөгөн кишилерди чакырып алып, клубтарга, мектептерге, мектептердин чоң залдарына элди чогултуп алып, ошол жерден ар биринин колуна конституциянын же болбосо талкууланып жаткан башка документтердин проектин берип туруп, анан ошолор боюнча катуу талкуулоо барды. Мына ошо конституциянын талкуусунда мен айтып коеюн, миллиондон ашык киши катышты жыйынга, миллиондон ашык. 100 миңге жакын киши талкууга катышты, 100 миңге жакын киши ошол катышкан жыйындын ичинен ошол талкууга катышып сүйлөгөндөр. Анын ичинен 10 миңге жакын ар түркүн сунуш пикирлер түштү. Демек жерлерде ушундай талкуулар, жыйындар уюштурулуп турган. Бардык жерде болду да, бүт Кыргызстандын территориясы боюнча эч бир айыл, эч бир шаар жана район бул талкуудан четте калган жок. Бул элдин биринчи өзүбүз эгемендүү мамлекет болгондон кийинки баш мыйзамыбызды өзүбүздүн кызыкчылыгыбызга, мамлекеттин кызыкчылыгына, мамлекетти коргой турган, колдой турган, элдин укугун кеңейте турган жакшы баш мыйзамды иштеп чыгышыбыз керек деген энтузиазм бар болчу. Активдүүлүк бар болчу. Элде ошол түшүнүк бар болчу. Мен ошол убакка чейин таң калам. Мен ошол убактагы кыргыздарга, ошол убактагы кыргызстандыктарга чын айтайын, чын дилимден, чын жүрөгүмдөн суктанам. Мына ошондой талкуунун негизинде жердеги айтылган сунуштардын баарын президенттин администрациясынын алдында бир комиссия түздү президент Акаев. Мен жогорку кеңештин алдында бир комиссия түздүм. Жогорку кеңешке келип түшкөн сунуш пикирлерди биз толуктап, топтоп анализдеп жаттык. Президенттин аппаратына түшкөндөр болсо, ал комиссия. Ошолордун баарын чыгарып тургандан кийин жогорку кеңешке экинчи жолу талкууга келгенде, мына бул жердеги айтылган сунуш пикирлердин бардыгын тең кайсынысын кабыл алууга болбойт, кайсынысын кабыл алууга мүмкүн эмес, кайсынысын кабыл алууга болот деген ой пикирлердин баары тең мына парламенттин өзүнүн ушул баалынын залынын ичинде кайталанып турат. 1992 жылдын декабрь айында конституциянын жаңы долбоору толукталып, аныкталып, айтылган сунуш пикирлерди эске алуу менен кайрадан карап чыккан долбоорубуз элдик талкууга дагы чыкты. Экинчи жолу чыкты. Мына элдик талкуу экинчи чыкканда мурдакыдан кем болгон жок. Анан ошонун негизинде анан биз 1993 жылдын 12 апрелинен баштап 19 апрелине чейин бир жуманын ичинде жогорку кеңеште жалаң гана ошол конституциянын долбоору талкууга алынды. Бир жума толук конституциянын талкууга алынды. Анан экинчи этабы
3 майдан 3, 4, 5 майда экинчи этабы болду. Анан 5 майда мына конституция кабыл алынып отурат. Жанагы талкууга коюлганда конституциянын 97 статьядан турган долбоору эле ар бир статьясын талкуулайбыз. Ар бир статьясына керек болсо бир күнгө чейин талкуулайбыз. Маселен, мына кыргыз тили боюнча статьяга келгенде ушунчалык мындайча образына сүйлөгөндө кызыл чеке болгон. Ошо туура болобу, ошо туура болбойбу деп 1989 жылдын 22-23 сентябрында ошол мезгилдеги иштеп жаткан 89 жылы жогорку кеңеш кыргыз тилине мамлекеттик деген статус берген. Ошого карабастан 93 жылы мына ошол кыргыз тили жөнүндөгү статьяга келгенде, башка статьяларга келгенде талкуу өтө күчтүү болор. Анан деген дарылуу парламенттин ошол мезгилдеги депутаттарынын саны 350 киши эле. Өтө активдүү депутаттар бар. Конституцияга болобу, башка документтерге болобу, ошого талкууга келгенде абдан активдүү катышып, өздөрүнүн ой пикирлерин айтып, болгондо дагы профессионалдык ой пикирлерин, акыл эстүү ой пикирлерин, эң негизи ошол кабыл алынып жаткан ар бир статья мамлекет үчүн, эл үчүн иштей турган статья болушуна ушунчалык аракет кылган биздин көп депутаттарыбыз бар эле. Мен алардын баардыгын тең азыр айта албайм. Айрымдарын айтып кетпесем дагы туура болбойт. Мына менин ал мезгилдеги менин орун басарым Михаил Валерьевич Логинов деген бар эле. Эсенкул Касымович Өмүралиев ушунчалык мыкты, өзү инженер болчу болгончу. Афганистага мен келгенде ушундай активдүү катышар эле. Султан Тапалдиев деген бар. Казат Акматов, Жамина Кемалиев, Тилекте Шишемкулов, Камбаралы Бобул, Абыт Ибраимов, Калашников, жана башка депутаттар ошончалык активдүү катышар. Талаш тартышка келгенде ошол кишилердин ой пикирлери сөзсүз эске алынар эле. Чолпон Турсунова Баякова деген биздин мыкты кыздарыбыздын бири, ана ошо конституцияны кабыл алууга жана башка закондорду кабыл алууга келгенде Чолпон Турсунованын эмгеги дагы өтө жогору. Ошол конституциянын кабыл алынышы бир кишинин же бир органдын эмгеги эмес. Бардык 350 депутаттын эмгеги биринчиден. Экинчиден, ошо конституциянын долбоорун бир эмес, 2 жолу элдик талкууга чыгарганга активдүү катышып берген. Ушундай бизге конституция керек деген үмүтүн койгон, тилегин койгон, ушуга ишеним көрсөткөн бул элдин эмгеги. Мына ошондой талкуу менен Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы 5 май 93 жылы кабыл алынган. Мен ушул парламенттин башында турган киши катары, ошо 350 депутаттын бирөө катары айтып коеюн, мындай талкуу 30 жылдык биздин тарыхыбыздын ичинде башка документке боло элек. Экинчиси, ошо 350 кишинин ичинде ар кайсы сферадан келген кишилер бар болчу. Партиялык кызматкерлер, советтик кызматкерлер, айыл чарбалардын, завод фабрикалардын жетекчилери, көрүнүктүү ишмерлер. Мына ошонун эл ичинде жөнөкөй чабандар, жөнөкөй колхозчулар, жөнөкөй совхоздун кызматкерлери, жөнөкөй завод фабриканын кызматкерлери. Мүмкүн дүйнөлүк практикада конституция деген эмне экен, конституционализм деген эмне экен, мүмкүн анчалык терең түшүнбөгөн менен ошол кишилер, ошол депутаттар өзүнүн жүрөгү менен, өзүнүн акыл эси менен, сезими менен түшүнүп жатышты. Биз жаңы түзүп алган мамлекетибизди бутуна тургузуу үчүн баш мыйзамды иштеп чыкканга келгенде, ошол баш мыйзам мындан ары республиканын туруктуулугун, мамлекеттин бекемдигин, элибиздин биримдигин сактай турган конституция керек деген ой пикир менен, патриоттук сезим менен баардыгы катышып жүрүштү. Мына ушулардын баардыгына мен өмүр бою ыраазычылыгымды айтып келе жатам. Бүгүн Кыргыз Республикасынын биринчи конституциясы жөнүндө сөз болуп жатканда дагы 350 депутатка мен өзүмдүн терең ыраазычылыгымды билдирүү менен бирге алардын узак өмүр, ден соолукта,
бакубаттуу турмушта жашоосун каалап кетким келет. Медет Шеримкулович, мына ошол 1993-жылы легендарлуу парламент эгемендүү Кыргызстандын конституциясын кабыл алгандан бери баш мыйзам бир нече жолу өзгөрүүлөргө дуушар болуп, эмне үчүн биздин баш мыйзам кайра өзгөрүүлөргө, оңдоп түзөтүүлөргө дуушар болуп атат? Эмне негиз болду аларга? Мына 1787 жылы Америка Кошкон Штаты өзүнүн конституциясын кабыл алган. Андан бери мына канча жыл, канча кылым өтүп атат. Ошол убакыттын ичинде, мына 240 жыл болгон экен. Америка өзүнүн конституциясына бар болгону 22 өзгөртүү киргизди. Биз болсо 30 жылдын ичинде 10-чу конституциянын үстүндө турабыз. Бул биринчиден конституцияны шыйлабагандык болду. Экинчиден бийлик башына келгендер, өзгөчө аткаруу бийлигине келгендер, өзгөчө биздин президенттерибиз мурдакы конституцияны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, президенттик бийликти күчөтүү үчүн улам өзгөртүү киргизип туруп алды. Мына ошого келгенде легендарлуу парламент чатагы аткаруу бийлик менен, президент менен болгон чатагы дагы мына ошо конституцияга өзгөртүү киргизбейбиз деген ой пикир болчу. Ошол мезгилдеги президентибиз конституцияны кабыл алганда айтты эле: биз конституцияга, Библияга, Куранга кандай мамиле кылсак, ошондой ыйык мамиле кылышыбыз керек. 1,5 жыл өтпөй бул конституцияга өзгөртүү киргизген кишилердин бири ошонун өзү болду. Акыры мына ошо ыйык нерсеге ыйык мамиле кылбагандын кесепети көп адамдарга зыян келтирип отур. Эми бул эмоция. Ал эми ошончалык өзгөртүүлөрдүн киргизүүнүн кереги бар беле же жок беле дегенге келгенде мен айтар элем. 1993 жылы кабыл алынган конституция ошол мезгилдеги мамлекеттик түзүлүш, ошол мезгилдеги элдин алдына койгон максаты мамлекеттин мындан аркы өсүш, өнүгүш, перспектива жолу конституцияда толук так көрсөтүлгөн болчу. Биринчи. Экинчиси, 93 жылкы конституцияда президент, жогорку кеңеш, өкмөт, сот системасы мына ушул үч бийликтин ортосундагы карым-катнаш бирин-бири тизгүндөө, биринин эсебинен экинчи бийликтин күчөп кетпеси жөнүндөгү тең салмактуулуктун бардыгы да мына ушул конституцияда бар болду. Мына ошол тең салмактуулукту өзгөртүш үчүн, тең салмактуулукту бузуш үчүн, президенттик бийликти күчөтүш үчүн 1994 жылдын октябрынан баштап биринчи референдум өттү, анан кийин уже башаламандык башталды да кетти. 30 жылдын ичинде биз мамлекеттик түзүлүшүбүздү, мамлекеттик башкаруунун функцияларын бир нече жолу бычып, бир нече жолу кайра тегип, жармап, эптеп жармаштырып келе жатабыз да. Бир палата парламенттен 2 палаталуу парламент күттүк. Анан кайра бир палатага келдик. Мен категорически каршы болгон болчумун. 2 палаталуу парламенттен Кыргызстанга керек жок. Супер президенттик формага өттүк. Ошол супер президенттик форманын кесепети 2005 жылы, 2010 жылы 2 президентти Кыргызстандан куулап чыгып алды. Себеби эмнеде? Себеби ошол кездеги президенттер бардык бийликти өзүнүн колуна алууга аракет жасады. А бийлик деген эмне экен? Бийлик деген бул өтө чоң оор жүк, өтө чоң жоопкерчилик. Мына ошо жүктү да көтөрө албай, жоопкерчиликке да жооп бере албай, акыры Кыргызстанды таштап качып кетти. Бул Кыргызстан үчүн сыймык эмес. Мен дайыма ойлойм, таңгырай ушу мурдакы президенттерибиздин бардыгы тең иштен кеткенде нормальный кетсе, кадыр баркы менен кетсе, бүгүн элдин арасында жүрсө, жыйындарга барса, жаштар менен сүйлөшсө, болгон акыл насаатын, билимин жаштарга берсе, эл алдында, журт алдында кадыр баркы менен жүрсө, бул биздин мамлекет үчүн пайда да болмок, мамлекет үчүн сыймык да болмок. Эч убакта биз мына ушундай элбиз, президентти шайлайбыз, ага ишеним көргөзөбүз, анан жакпай калса кубалап чыгабыз деген түшүнүк, кубалап чыгабыз деген ой пикир бул туура эмес.
мынакей президент Садыр Жапаров ошо мыйзам үстөмдүгүн орнотолу, мыйзам менен жашайлы деп кайра ушул мыйзамдуулукту орнотуу тапшырмасын берип атат. Азыр ошо конституциялык укук менен катар милдеттерибизди дагы так аткарып, мыйзам чегинде аракеттенүү үчүн Кыргызстандын ар бир жараны эмне кылышы керек? Мен Садыр Жапаровдун бир нерсесин колдойм. Бардык ишке келгенде мына Кумтөр боюнча болобу, башка иштер болобу. Мына жакында эле Бишкектин тегерегиндеги конуштардан бир туура эмес салынып калган үйдү уратып коюшту соттун чечиминин негизинде. Ошол жердеги жашап келген аял өзүбүздүн кыргыз жараны жакшынакай келин 4 баласы менен көчөдө. Садыр Жапаров өзү ошол жерге барды. Мурдакы президенттердин бири дагы мен ошондой кадамга барганга акылы жетет деп ойлобойт элем. Ойлобойм дагы. Мына Садыр Жапаровдун бул кадамы болду. Ана кандай гана чечим болбосун, мына Компарбат боюнча дагы, Кумтөр боюнча дагы, жана башка маселелер боюнча элдин арасында катуу талкуу болуп, оппозиция баш көтөрүп жаткан мезгилде дагы Садыр Жапаров айтып атат, бул менин чечимим, эл алдында, тарых алдында мен ушул жоопкерчиликти мойнума алам деп атат. Бир дагы мурдакы президент бири дагы ушундай чечимдерди мойнума алам деп айткан эмес. Себеби качкан президенттер дагы мен ушунчалык жакшы иштеп аттым эле, бирок мени түшүнбөй коюшту, эл күнөөлүү деген ойдо ушул убакка чейин жүр. Ага келгенде 21-жылы 11 апрелде кабыл алынган конституциябыздын ишке ашышы, ошонун толук кандуу иштей башташы республиканын элдин биримдиги көпчүлүк убакта биздин президентибиз Садыр Жапаровдун жеке керт башына байланып турат. Ага келгенде мен Садыр Жапаровго чынын айтайын, ийгилик кылгым келет. Анан дагы бир нерсеге мен Садыр Жапаровго ыраазычылыгын билдирип коеюн. 1993-жылдын 5-майындагы кабыл алынган конституция 9 жолу өзгөрдү. 2 жолу ошол конституция күчүн жоготту деп да чечим чыгарып беришип, корккондон кайрабастан эткенде мезгилдер биздин парламенттен башаламандык. Ошо президентке ыраазычылыгымды айтып коеюн. 2021-жылдын 11 апрелде кабыл алынган конституцияны 2021-жылдын 5-майында чоң жыйында парламенттин депутаттары, өкмөт, коомчулуктун катышуу менен ошолордун алдында болгондо да 5-май күнү кол коюп, 5-май мурдакы эле боюнча 30 жыл кандай келетсе ошондой конституция күнү катары белгилеп кеткенине мен ыраазычылыгымды билдирем. Ошол легендарлуу парламенттин депутаттарынын атынан дагы. Урматтуу кыргызстандыктар, биз көз карандысыз суверендүү демократиялык өлкө катары өзүбүздүн өнүккөн цивилизованный мамлекеттер катары бардык мамлекетке тийиштүү атрибуттарыбыз бар. Мунун ичинде эң башында турганы Кыргыз Республикасынын көз карандысы жөнүндө декларация жана өзүбүз кабыл алган конституция. Биз кыргызстандыктар ушуга көнүшүбүз керек. Баш мыйзам деген бул ыйык мыйзам. Баш мыйзамдын негизинде башка закондор, чечимдер, указдар жана башканын баардыгы тең ушу баш мыйзамдын негизинде кабыл алынды. Ошондуктан баш мыйзамды сыйлоого, баш мыйзамды сактоого, баш мыйзамды урматтоого баардыгыбыз тең көнөлүк. Биринчиси, экинчиси мамлекет өзүнүн мындай аркы өсүш, өнүгүшү стабилдүү болуш үчүн ошол мамлекетте кабыл алынган закондордун негизинде жашашыбыз керек. Биз ошого көнүшүбүз керек. Ушул үстүбүздөгү Кыргыз Республикасынын конституциясынын 30 жылдыгын белгилеп жатканда баардыгыңарга кайрылып айтар элем, законду, мыйзамды сыйлап жашоого, ошонун негизинде иштеп, негизинде аракет кылганга, негизинде биримдигибизди сактоого баардыгыбыздын көнөлүк. Маегиңизге рахмат, урматтуу радио угуучулар. Сиздер биринчи радионун баш мыйзам подкаст түрүнө унуктуңуздар. Берүүбүздүн мейманы мамлекеттик жана саясий ишмер, легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов болду. Саламатта туруңуздар.